Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн мамлекеттик комиссия ошол парламент менен түзүлгөн өзүнүн алдыңкы жыйынтыгын берип, ошол жерде комиссиянын башчысы Акылбек Жапаров менин дарегиме бир-эки сөздөрдү айтып кетти. Мен ошол боюнча бир кичине түшүндүрүп берип коеюн дедим эле. Деги эле бул кумтөр маселеси абдан чоң чубалган бир чоң маселе. Бийлик алмашкан сайын комиссия түзүлөт, текшерилет, айтылат сөздөр, бирок тилекке каршы бир топ шарттар биздин колубузду, бутубузду тушап койгон, ошого келди такалып калабыз. Эми жана мага айтып кеткен маселе боюнча ооба 2012 жылы мен өкмөт мүчөсү болуп турганда атайын парламентте каралып, анда Садыр Жапаровдун комиссиясы каралып, ага депутаттар бир топ ойлорду, сын пикирлерди айтылып, өкмөттүн да позициясы болуп, андан башка мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Комиссиянын башчысына мени коюшкан. Мен ошондо Бабанов премьер-министр эле барып айттым эле, мамлекеттик комиссия түзүп атасыңар. Менин кылбай премьер-министр болсун же вице-премьерлер баштасын десем, Өмүрөков тогуш айткан, Темир Агымбаев, сизге элдер көбүрөөк ишенет. Сиз баарын буга чейин парламентте турганда кумтөр боюнча позицияңыз түз болчу, катуу сын пикир айтып жүргөнсүз, ошон үчүн сиз башкарып бериңиз деп. 27 кишиден турган комиссия түзүлгөн. Комиссия 3кө бөлүнгөн. Биринчи комиссия бул юридикалык маселелерди толук карап чыккан. Группа болчу, аны Шык Маматов Алмамбет башкарган, ошол убакта юстиция министри. Экинчи комиссия социалдык, экономикалык абалы жөнүндө, кумтөр жана СНТРнын, аны Минфиндин орун басары Байганчоков Мирлан деген башкарып чыккан, ал топту. Үчүнчү топ экологиялык, техникалык коопсуздук боюнча жана маселелер боюнча, аны Артыкбаев Осмон, ошол убактагы мамлекеттик инспекциянын башчысы, директору, генералдык директор, ал башкарып чыккан. Мындан башка бир топ биз ички эксперттерди чакырганбыз, жана сырткыдагы эксперттерди, ошонун ичинде экологиялык маселелер боюнча Анык деген компанияны чакырганбыз. Башында бир аудитордук юридикалык компанияны чакырдык эле, Мушкат деп, бирок кийин катуу сын пикирлер айтылып кеткенден кийин алар кетишкен.